Негизинен бул 23 февралды биз деген эркектердин майрамы, ата мекенди коргоonu деп эсептеп келебиз да, бирок тек гана ошол учурда эркектерди гана эмес, аялдарды да куттуктап келебиз да, бүгүнкү күнү. Анткени бул ата мекенди коргоо күнү деп. Жалпысынан бул тек гана эркектердики эмес, аялдардыкы дагы. 23 февраля – это День защитника Отечества. Он был принят в 1922 году в честь Красной Армии. Получается, его должны отмечать те люди, которые имеют отношение к защите Родины. Это могут быть мужчины и женщины. Я не считаю, что это чисто мужской праздник, потому что женщины тоже защищали нашу Родину. Аны мурда аскер деңиз флотунда иштегендер жана кызлар менен адамдар белгилеген. Негизи жалпы эле мекен коргоочулары майрамдаш керек деп эсептейм. Аны аялдар же болбосо мырзалар деп бөлгүм келбейт. Жалпы эле мекен коргоочулары майрамдаш керек. 23 февраля это праздник появился в Советском Союзе. Это связано он с созданием Красной Армии. Ар бир жигит атуулдук милдетин аткарып, эл жер үчүн болгон парзын аткаруу үчүн аскердик кызматын өтөөгө тийиш. Армияга бара элекмин азыркы учурда, бирок армияга барышыбыз керек да. Өзүбүздүн ошол жүрөгүбүздөгү ата мекенге болгон сүйүүбүздү, ошондой эле биздин парызыбыз, милдетибиз болот да бул. Ата мекенге барып ошол кызмат кылып келишибиз керек дагы. Жаштарга дагы армияга барууну сунуштайбыз. Азыркы учурда биз эми университетте окуп жатканыбызга байланыштуу бир аз убактыбыз тар болуп, кээ бир учурда ушу жаштар бара албай калышат. Ошонун кесепетинен дагы кээ бир учурда альтернативный бүтүргөнгө дагы туура келип калат. Бирок армияга барып өзүбүздүн парызыбыз, милдетибизди аткарып келишибиз керек. Дедушка сам бывший военный, и мой младший брат тоже этот кадет. Я бы хотела им подарить часы офицерские, потому что для офицера самые нужные это часы.